ушул ажылыкка тизмеге катталгандан кийин ой толгоолор менен, кубаныч менен, сүйүнүч менен ушул мүнөттөрдү күтүп аттык элек. Кудай таалам аман эсен сак саламат ден соолукта кылып, мына Кудайым буйруса бир нече сааттардан кийин биздин кыблабыз болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз төрөлүп өскөн, өзгөчө жер бетине ыйык 4 китеп келген: Таврат, Инжил, Забур, анан эң акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга ыйык Куран ошол Мекке шаарында түшө баштаган. Ыйык Куран түшкөн жер жана Кудай Таала тарабынан ыйык деп аталган ыйык жерге Кудай Тааланын чакыруусуна лаббейк Аллахумма лаббейк, лаббейк ла шарика лака лаббейк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак деп ушул талбияны айтып, Кудайым, менин тагдырыма, өзүңдүн ыйык үйүңө, жер бетиндеги эң алгачкы курулган Каабатуллага зиярат кылууга өзүң конокко мени чакырып атасың, Кудайым деп, үй бүлө бала чаканы татынакай мекенди таштап, сиздер улуу сапарга аттанып атасыздар. Мамлекетибизде 7 миллион калкыбыз бар, Кудайга шүгүр, өмүрлөрүнө береке берсин. Ошол 7 миллион калктын ичинен Кудай Таалам 2025 жылдагы улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатты аткаруу мүмкүнчүлүгүн мына сиздерге Кудай Таалам насип этип отурат. Бул Кудайдын тандоосу. Бул Кудайдын тандоосу, бул Кудайдын чакыруусу, бер туугандар. Кудай Таалам 7 миллион калктын ичинен мына сиздерди тандап алыптыр. Демек, сиздер эң шарапаттуу Кудай Тааланын коногу болуп ыйык жерге аттанып отурасыздар. Кудай Таалам жолуңарды ачык кылсын, байсалдуу кылсын. Ушул мүнөттөрдө, ушул сааттарда дүйнөнүн 4 бурчунан улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатты аткаруу максатында ыйык жерге аттанып жолго чыккан дүйнө жүзүнүн 4 бурчунда бардыгы ушул лаббейкти айтып баратат. Ошолордун катарында Кыргызстан мамлекетинен силер эң алгачкы болуп аттанып атасыздар. Биз дагы Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы ушул журт башчыларыбыздын мээнетин, эмгегин баалап, эң алгач ыйык жерге Кыргызстандын башталыш болгон Баткен областынан жөнөтөлү деп ушул чечимди кабыл алдык. Кудайым буйруса, мына Баткен областынын бардыгы 4 рейс болгон болсо, мына сиздер биринчи учасыздар, сиздерден кийин дагы 3 рейс бар. Жалпы жонунан 578 ажы, Кудайым буйруса, мына 21 май толугу менен учуп кетесиздер. Биринчиден, урматтуу бир туугандарым, мамлекетибиз үчүн бата кылыңыздар, мамлекетибиз өнүп өссүн. Ошо дүйнө жүзүндө көркү чыккан, башка ошо мамлекеттер соктона турган жакшынакай мамлекеттерден болсун. Экинчи, ордолуу ош шаарыбызга бата дуа кылып келиңиздер. Ошо Кудай кааласа, жалпы эле Кыргызстанда, жалпы эле Средний Азияда биздин ош шаарыбыз өнүккөн, өскөн шаарлардан болсун. Жакшылап дуа кылып келиңиздер, урматтуу апалар, урматтуу бир туугандарым. Кудай Таалам жолуңарды ачык кылсын, ден соолукта болгула. Аман эсен сак саламат барып, урматтуу биздин мэрибиз айткандай, ыйык жерге барганда элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мекенибиз үчүн, жетекчилерибиз үчүн, башчыларыбыз үчүн, өзгөчө Ордолуу ош шаары үчүн, анын жетекчиси мына Жеңишбек агайыбыз келгенден бери ушул биздин келечек мул балдарыбызга ушул ош шаарына чоң мээнеттерди кылып атат. Бул биздин көзүбүз. Биздин Ордолуу ош шаарыбыз, Борбор, экинчи Борбор. Ошон үчүн мекенге дуа кылууда ош шаарында унутпаңыздар. Бир туугандар, Кудайым аман эсен сак саламат барып, ошол жерде Кудай Тааланын парызын, важиптерин жана аркандарын, рукундарын аткарууда Кудай Таалам сиздерге жеңилчилигин берсин. Сиздерге Кудай Таалам күч кубат берсин. Аман эсен сак саламат улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатты аман эсен сак саламат Кудай Таалам ыраазы боло турган деңгээлде аткарып келиңиздер. Жана сиздердин башыңыздарда турган ушул штаб, ажы башчыларга да Кудай Таалам күч кубат берсин. Үй бүлө бала чакаңыздардан себепчи болгондордон жараткан Кудайым өзү ыраазы болсун. Ат-тайибин ат-тахирин, валхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.